Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттардын кайрылуусу былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эсе көбөйгөндүгүн кабарлайт. Бул Орусиядагы миграция боюнча жаңы эрежелерге байланыштуу. Мындан башка элчилик тарабынан жарандарды жазык жоопкерчилигинен бошотууга көмөк көрсөтүү, эмгек акысын өндүрүп берүү, жарандар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, кыргыз диаспоралык уюмдарынын коомдук бирикмелер менен биргеликте иш-чараларды өткөрүү сыяктуу тынымсыз иштер аткарылып жатат. Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү менен биргеликте Орусиянын аймагында каза болгон 18 жарандын сүйөгү Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Былтыркы жылдын ушул аралыгында 8 жарандын сүйөгү жөнөтүлгөн. Консулдар жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча 17 соттук отурумга катышкан. Административдик жоопкерчиликтен бошотуу, жеңилдетүү маселелери боюнча 73 жаранга көмөк көрсөтүлгөн. Ыкчам байланыш телефондору аркылуу дагы кайрылган 27 миңден ашык жаранга консулдук укуктук консультациялар берилген. Алардын ичинен социалдык тармактар аркылуу 8100ден ашык жаранга кеңеш берилген. Бул жакка бүгүн ушул соолугун тууралуу справка үчүн келгем. Ал жактан жумуштан бизди сурап, ошону чыгаралайын деп. Бул жерде жакшы эле теримдер, очередь деле андай деле көп эмес. Азыр келдим, бир 5 мүнөт болгон жок келгениме. Талон алып, отуз справканы чыгарып берип атышат. Буга чейин деле келгем, паспортумду алмаштырганмын, посещение справка.